боюнча мыйзамдагы киргизилген өзгөртүүлөр жөнүндө сөз болмокчу. Докторантура даярдоо PhD багытында профилдер боюнча кандай талаптар койсо бул боюнча талдоо жана жогорку билим берүүдөгү өнүгүү тенденциялар жана инновациялар деген дагы бизде талкуу болмокчу. Жетишерлик ошол көз каранды аккредитация боюнча маалымат бар, дээрлик баардык университеттер жыл сайын канча жолудан уже аккредитациядан өтүп атат, анын максаты кандай экен, кандай жардам берет экен, булар жөнүндө менимче жакшы маалымат бардыгында болуп калды. Бирок эми бул нерсенин баардыгы бир жерде турбайт, дүйнө өзгөрүп атат. Дагы жаңы тенденциялар ошол көз каранды аккредитация институту киргенден берки 10 жыл өткөн болсо, 10 жылдын ичинде дагы кандай мындай бир укушениялер болгон, кандай мыйзам